Хотя я понимаю, что многие, наверное, будут сердиться. Для нас нормально, у нас нету никаких супермощных приборов. Мы сейчас платим, скажем, 150 сомов, мы будем 200 платить, это нормально. Это я плачу за свет в районе 350, вот так, 400, да. Ну, насколько оно вырастет? 100-150 сом? Ну, я думаю, не смертельно. Анан башкасы деле кымбат болот. Ичип аткан суубуз деле, жеп аткан тамак ашыбыз деле кымбат. Андан көрө ал керектүү нерсе да. Аны ремонт кылыш керек, аны баары эскирет, сынат, анан вообще отуруп калбайбызбы анда. 77 тыйын эле азыр 1 сом дейт, эми ага дагы шүгүр кылалы, ошол эле болот да. Биз деле мейли дейбиз, элдин нугу менен да. Туура эле. Анткени биз уккан боюнча электро жабдыктар эскирген үчүн биз дагы колдоо көрсөтүшүбүз керек деп ойлойм. Анткени канча жылдан бери келаткан жабдыктарды жаңыртыш керек да. Анан биз эл жардам бербесе ким жардам берет деп ойлойм. Туура эмес жагынан карайм, эмнеге кымбат болуш керек? Өзүбүздө суу болсо, свет арзан болуш керек деп ойлойм. Азыр бүт нерсе кымбаттап атат. Бизде просто туура эмес иштете алышпай атат деген ойдомун да негизичи. Ооба, туура эле. Анткени мен жумушумда жыл сайын эле айлык көтөрүлөт, ошого карата көп нерсе кымбаттап атпайбы? Көз карашым жакшы эле. Кымбатташ абдан туура болду. Даже аз болуп калды. 1 сом 50 тыйынга чыгарыш керек болчу. Бирок эми мындан ары жыл сайын 10 тыйындан кошо отурса нормально болот. Где-то 2 сом тура эле болот да. Анткени баардык нерсенин баары кымбаттады да. Ошол эле кой баккан кишинин кою мындан 10 жыл мурда 5000 сом болчу. Азыр 10.000 сом. Эки эсе өсүп атат да. Эмне үчүн электр энергиясы өспөш керек? Электр энергиясы биздики эле да, баарыбыздыкы эле да. Кыргыздарда айтып коет, арзандын тузу татыбайт депчи. Билишпейт. Эме көтөрүш керек, кымбаттатыш керек. Абдан туура кылат.